Рахмат. Кодбек Элчевич, сиз азыр сүйлөп жатып, кредит алгандарга форс-мажор деп кредиттердин пайыздарын төлөбөй эле койгула деп айтып алдыңыз. Жаңылып калдыңызбы? Азыр миңдеген жарандабыз эмес, миллиондогон жарандар кредиттер боюнча карап турушат. Тактасаңыз кайсыл? Сиз азыр сүйлөп жатып, кредит алгандар форс-мажор деп кредитиңердин проценттерин пайыздарын төлөбөй эле койгула деп айтып салдыңыздар да. Мен антип айткан жокмун. Мен айттым, форс-мажордук ситуация болуп, кредиттерин төлөөдөгү кайсы бир маселелерди банктар менен иштер жүргүзүп атабыз. Сиз эметип ошону тактап коюңуздар, анткени деген интернет булактарда деген Воронов айтты деп уже мындай тарап жатат. Бул сизге просто мындай замечание катары да. Рахмат. Бирок андай эмес, мен микрофондон пайдаланып айтып коеюн. Ал төлөбөй эле койгула деген маселе жок. Коммерциялык банктар болгондуктан биз могул улуттук банк аркылуу ошолор менен ошондой рекомендацияларды берүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Баягы төлөмдөрүн отсрочка кылып, же болбосо могул ушул кыйын убактагы мезгилдеги төлөмдөрдү жок кылуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөр болот. Аны биз өзүбүз жок кыла албайбыз аны. Ошол кредиттер боюнча улантып кетсек, Сураныч үйлөрүн залогко коюшкан, акыркы тиги жашаган жерлерин ошо тартып албашсын деп, ошол боюнча тыюу салынсын деп, улуттук банк менен анан коммерческий банктер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлсүн же жүргүзүлүп атабы, мен билбейм да. Ооба, жүрүп атат ал боюнча. Жүрүп атат, жүрүп атат. ызычууда ошо тартып албасын, анан кичи бизнесте деги ошо залогко коюлган оокаттар алынбасын деген чоң мындай суроо, ошондой сунуштар суранычтар келип атат. Ошол боюнча бир официалдык позиция болсо айтып коюңуздарчы, алынбайт деп, же тартылбайт, же тыюу салынды деп. Рахмат. Эми азыр бүгүнкү күндөгү мамлекеттеги экономиканын түзүлүшү боюнча билесиздер да, рыноктук экономикада жасап атабыз. Анан көп маселелерди өкмөт өзү эле чечип койгонго мүмкүнчүлүгү жок да. Азыркы окшогон коммерциялык структураларга бирөөгө жеңилдик кылам деп кайра экинчи бирөөгө мындай оордук жаратып койбош үчүн ошолор менен сүйлөшүп, же болбосо аларга рекомендация катары гана бере турган маселелер бар экен. Азыркы эле айткан маселе боюнча, мисалы үчүн коммерциялык банктарга биз рекомендация гана бере алабыз да. Куатбек Айылчевич, Кыргызстандын жарымы ачка отурат. Аларга сиз рекомендация үйдө отур деп бербей, аларга ЧП деп тыюу салып атабыз да, биз бийликтегилер. Ачка отургандарга жардам берүү боюнча иш жүргүзүп атабыз. Эми негизи бүгүнкү мыйзамдын шартына ылайык ошондой маселе болуп атат. Жумушту, айтылган жумушту, сиз айтып аткан сунуштарды биз иштеп атабыз. Күндөн күнгө эгерде бүгүн отсрочка кылууну сүйлөшсөк, эртеңки күнү кайра ошону дагы башка бир жакшыраак позицияны жакшыртуу маселелерин коюп сүйлөшүүлөрдү тынымсыз экономикалык булак бул боюнча иштеп Мен атат. сизди түшүнүп жатам, бирок акыркы жашаган үйлөрү тартылып калбасын деген суроо болчу да. Сураныч. Анан сиз айтып атасыз, гуманитардык жардам боюнча Чүй областында бир эле мисал Сокулук районунда жалпы официалдуу түрдө 150 миң киши жашаса, ички миграция менен ошол эле 150-200 миңдей көчүп келген калкыбыздын саны менен дачалар, новостройкалар, ошо жыл массивдегилер кайрылып атышат да, биз эме депчи, бизге продукция жетпей атат деп. Ошол боюнча көңүл буруп коюңуздар деген сураныч. Макул, обязательно. Рахмат. Дагы Аида Жекшенбаевна, сизге суроо. Аптекаларда деген маскалар эмне сатылбайт деп иликтеп көрсөк, антимонополия 10 сомдон ашык болбосун деп тыюу салып алышып, то есть тамак ашка антимонополия көзөмөлдөй албайсыңар, аптекаларда маскаларды 10 сомдон ашырбасын деп айтып алдыңар. Бирок ошол эле убакытта, урматтуу антимонополия кызматы, бир фирма ДЛО турат, көрүп атам, же ФОМСпу, бир фирма деген ошондой маскаларды алып келип сатайын десе, 10 сомдон да ашып кетсе, эми деген ГСБ, Финпол, прокуратура барып туруп баса калыптыр да. Ушундай кырдаалды алып келип аткандарды да туура түшүнүп, анткени деген же аптекаларда 15 сомдон сатылабы, же базарларда 25 сомдон сатылабы. Куатбек Айылчевич, бул бар нерсе, элди кыдырып эме сыртка чыгып, эми бизде пропустар бар, кыдырып жүрсөк ошондой ситуациялар болуп атат. Эл айтып атат, 25 сомдон бир масканы алганга азыр каражат жок деп, айылдагылар айтып атат да. Сураныч, маскалар боюнча ушу көзөмөлгө алыңыздар. Если вы на продукты не можете контролировать, зачем вы маски запрещаете, антимонополия? Зачем вы фиксируете? Дагы, кечиресиз, можно, да, продолжить? И дагы сураныч, кээ бир саясатчыларыбыз
вирус жок деп элдин башын айландырып атат да, жөнөкөй жарандарыбыздын мээсин айландырган ошондой саясатчыларды Аида Жекшенбаевна, сизге сураныч, инфекционный больницага маскасыз барып туруп экскурсия алып келиңиздер. Билесиз ким жөнүндө сөз болуп атат, мен эмнеге айтып атам, сокулукка барсам, жарандар чогулуп алып сурап атат. Ушул авторитеттүү да депчи, ошол киши сүйлөп атат, анан деген вирус жокпу депчи. Анан азыр мен билем донорлордон жардам келип атат. Роликтерди тартып, ошол деген телевизордон, эмеден массалык маалымат каражаттарына чыгарып бар, кандай болуп атат. Анан инфекционныйкада эмес, обсервацияда жаткан бессимптомниктер интервью берип атышат да, анонимный. И жазып атат, температурам жок, өзүм жакшы сезип атам, эмнеге биякта жатканымды түшүнгөн жокмун. Ана жанакы шашлык сураган аялдарыбызга окшогондорго деген бюджеттен обсервацияга канча миллион каражат кетип атат, түшүндүрүп бериңиздер, сураныч. Эмнеге бул суммалар ачыкка чыгыш керек? Анткени деген бизде страхование системасы жок. Бунун баары бир да медицина негизи страхованиесиз буну көтөрө албайт деп канча жылдан бери айтып келе жатсак деле, азыр бунун баарын бюджеттин мойнуна илинип, эмнеге мынча миллиондогон 130 миллион коротук деп атасыңар? Ошонун ичинен ошол карантинде жаткан адамдардын тамагына канча кетип атат, обсервацияга канча кетип атат, элге түшүндүрмө иштери болуш керек. Кээ бир элдерибиздин мээсин айландырган саясатчылар вирус жок деп жалган сүйлөп алышып, жагынам деп. Элдер айылдарды кыдырып жүрсөк, мисалы элдер ошентип айтып атышат. Барбы, жокпу деп. Докторлор деген ачык маалыматты бериш керек. Что такое бессимптомники? Что такое, какие симптомы болот? Анан бессимптомник кыдырып атып туруп, 100 кишини заражать эткен жерлерин ошону түшүндүрүп бериңиздер. Бул дүйнө жүзүндө ачык маалымат. Бизде эле коркуп эле Минздрав сүйлөбөйт, тиги чогунан кичинеси бири-бирин карашып, тиги вице-премьерден мен ашпайын деп. Кечиресиз да. Бирок ошондой нерселерге жол берип, докторлорду ачыкка чыгартып, айттырып, элге түшүндүрмө жумуштарын жүргүзгүлө. Анткени райондордо эмес, Бишкектин шаарынын ичиндеги базар менен дүкөндөрдүн ичин кыдырсаңыздар, маскасыз жарымы жүрөт, перчаткасын эми такыр көбү кийбейт. Ортодо эң керектүү нерсе дистанцияны эч ким сактабайт. Ошону биз түшүнбөй атабыз, ошону эл арасында калкка түшүндүрмө иштери жүрүш керек деп мен ойлойм. И Кубатбек Айлчевич, акыркы суроо, Наталья Владимировна, кечирип коюңуздар. Свет, коммунальный услуга, анан мусор, суу боюнча элге биз кандай жардам бере алабыз? Жардам болобу? Апрель ай боюнча, эми марттыкын еще иштеп жатышты, апрель ай боюнча. Жардам болот, эч кандай аны төлөбөгөндөргө өчүрүү же болбосо бүгүн төлө деген зордук зомбулук жок. Пения болбойт эч кандай төлөбөгөн үчүн. Буну 3 айга чейин отсрочка кылып жылдыруу боюнча 3 айга уруксат берип атасыңар анда да, жылдырып атасыңар. Ооба. Түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат. Следующее слово Данияр Эрмекович. Рахмат, Наталья Владимировна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, өкмөттүн мүчөлөрү, бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Менде 1-2-3 тактоочу эле суроом бар. Кубатбек Айлчевич, суроо сизге. Мына Кытайда ушу коронавирус башталгандан бери биз ушу жыйынга өкмөттүн мүчөлөрүн чакырганда өкмөт так айткан, ошо саламаттык сактоо министри айткан, биз даярбыз. Лабораториялар салынган, маскалар бар, костюмдарыбыз бар жогу даяр турат деген. Но бирок тиле каршы бүгүн андай болгон жок. Ушул маалыматты деле президентке айтышкан. Но бирок март айында СОБСте негедир президент ушуну каттуу сындап, бул саботаж деп айтылган да. Ошо бир маалымат бериңизчи, эмне саботаж болгон? Урматтуу Данияр Эрмекович, туура эмес болуп калат го мен комментарий бергеним. Эгер туура көрсөңүз, сураныч бул Жок, мен мындай айтып атам да, сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз окшойт. Ошол президент СОБСте катуу сынга алган да, даярдык боюнча. Анан негедир ошол лаборатория даяр болбой калган, эмне болгон билбейм, бирок кээ бир өкмөт мүчөлөрүнө саботаж кылдыңар силер деп бир катуу сын болгон да. Ошондон кийин мына вице-премьер-министр, ошол эле министр здравоохранения жумуштан кетип атат. Мен ошол боюнча маалымат берип койгон деп атам. Эми ал боюнча билесиздер да, жумуштан кеткени боюнча өздөрүнүн жазган арыздарына ылайык деп негизги жумуштан кетүү болду.
Анан ага чейин эки бөлүнүп иштеген эки штабтын жумуштарын бириктирип туруп, атайын бир штаб түзүлүп, ошол штабты премьер-министр өзү жетектеп, мен анан президенттик аппарат жетекчисинин орунбасары болуп, биз бүгүнкү күнгө чейин иштеп жатабыз. Ал эми башында анча мынча кетирилген кемчиликтер бар экен, аны ошол коопсуздук кеңешинин отурумунда саламаттык сактоо министри өзү дагы айтты ошол жерде. Анан айтылган сындар дагы туура болсо керек, ошонун негизинде